4 күндөн кийин президент Сооронбай Жээнбековдун кызматка отурганына 1 жыл толот. Кыргызстанды өнүгүү жолуна алып чыккан урматтуу Алмазбек Шаршеновичке таазим кылып, элибиздин атынан терең ыраазычылык билдирем. Siz баштап берген кыргыз көчү өз жолун улайт. 1 жыл мурун ал күнү жылуу каалоо тилегин Алмазбек Атамбаев дагы билдирип, айтор баары башкача эле. Соке досум, берекет жаныңдан кетпесин, бак дөлөт башыңдан кетпесин, жорткондо жолуң шыдыр болсун, жолдошуң касиеттүү кыдыр болсун, жараткан ар дайым сени колдосун, аман бол, бактылуу бол соке досум, элибизге ак жолтой ажо бол соке досум, амин. Амин. Андан бери далай суу агып, эки достун ортосунда ажырым кетип, Атамбаевдин ага чейинки ачуу кептерин иштен жутуп, 1 жыл бою үн катпаган Сооронбай Жээнбеков 60 жылдык юбилейинин алдында тарс жарылды. Анын 31 мартта айткандары мен үчүн күтүүсүз болду. Ал мени жемкорлукка, жептеги кырсыкка айыптады. Анын эмнеге умтулуп, эмне максатты көздөгөнүн түшүнө албай койдум. Досум, партиялашым дегенге жакын, бирок достор менен партиялаштар мындай кылбайт. Көп күттүрбөй Апрель телеканалы аркылуу Алмазбек Атамбаев 1 жылдан бери чогулткан кеп сөзүн айтып, анын бир топ бөлүгүн Жээнбековдун дарегине багыштады. Что сегодняшние власти, они, я думаю, идут путем Бакиевых. Она просто уехала. Те, кто знает этот проект документ, они буквально боятся за свою жизнь. Кызыгы Алмазбек Атамбаевдин мындай атакасына кандай жооп кайтарат деп күткөн коомчулуктун шабайы суугандай эле болду. Анткени президент Жээнбеков дагы, анын маалымат кызматы дагы экс-президенттин маегине ак дагы көк дагы деген жок. Болгону мурдагы өкмөт башчылары жана спикерлер менен жолугушкан президент Учкай пикирин айтып өттү. Мына биз дагы Кыргызстандын саясий элитасы дагы бирибиз урматтап сыйлаганга, бирибизди укканга, бирибизди мындай конструктивдүү кызматташканга мындай үйрөнүшүбүз керек. Унчукпай кутулууну чечкен учурдагы президенттин дарегине экс-президент каалаган оюн айтып, кемсинтүүгө чейин жетти. Жээнбеков рядом с тем же Мелисом Мырзакматов, он выглядел бледной тенью, которая молча ходит. КСДПдан чыккан мурдагы жана азыркы президенттин тирешүүсү саясатчылардын чырагына май тамызып, бүгүн пикир айткандар арбын. Алмазбек Атамбаев Жалал-Абадта ууланып жатканда аны Сооронбай Жээнбеков Каракулжага алып барып, кымыз берип, сактап калганын айта жүрүү керек. Ал эмес ага жакшылык кылгандарды да эстеп жүрүүсү керек. Мен бул окуяны билем. Анткени ошондо Атамбаевди өзүм Жээнбековго өткөрүп берип, өзүнө келтирип Бишкекке салып ийүүсүн айткам. Бул учурда партиялаштар дагы эки жээкке отуруп акыйнек айтышууда. Өткөндө Өмүркулов менен кермур айтышкан Ирина Карамушкина, экс-президент Алмазбек Атамбаев менен иштенүү каалабаган парламенттеги фракция мүчөлөрүнө партиядан чыгууну сунуштай турганын айтса, Абдывахап Нурбаев КСДП партиясынын көпчүлүк мүчөлөрү экс-президент жана партия лидери Алмазбек Атамбаевди колдоого даяр эмес дейт. КСДП дагы мындай итарка абалдан пайдаланып саясий божомол айткандар арбын. Эң кызыгы экс-президент дагы, учурдагы президент дагы КСДПга гана тиешелүү болгон бул тиреш мамлекетке кетиргиси тийбеши керек экендиги менен иштери жоктугунда.